Саламатсыңарбы, балдар? Сабактын темасы Кыргыз Республикасындагы табигый кырсыктар. Сабактын максаты окуучулар Кыргыз Республикасындагы табигый кырсыктар жөнүндө кеңири түшүнүк алышат. Кыргызстандагы жер титирөөлөр, жер көчкүлөр алардын аймактарын айтып бере алышат. Өз жеринин табиятын сүйүүгө тарбияланышат. Табигый кырсыктар жандуу жаратылышты, адамзатты кырсыкка жана материалдык бөлүнүүгө учуратуучу табигый кубулуштар жана процесстер экенин биз билебиз, балдар. Кыргыз Республикасынын тоолуу аймакта жайгашышы жер көчкүлөрдүн жүрүшүнө, суунун ташкындашына жана башка кырсыктардын көп болушуна алып келет. Жер титирөөнүн, көчкүнүн кесепеттерин силер ушул биздин сабактын ичинде таанышасыңар. 1911 кеминде 8,2 балга жеткен жер титирөө болгон. 2002 жылдын 27 апрелинде Гүлчү айылындагы жер көчкүнүнүн натыйжасында 14 миллион метр куб көлөмдөгү жер көчкүдөн 48 үй кыйроого учураган. 2008 жылдагы Ош облусунун Алай районундагы Нуура кыштагындагы жер титирөөдөн 75 киши каза болгон. Кыргызстандын аймагында жыл сайын 3000ге жакын жер титирөөлөр катталган. Анткени Кыргыз Республикасы Борбордук Азиядагы эң тоолуу өлкө деп биз балдар жогоруда айттык. Өзгөчө республикада жер көчкү көп болуп, ири масштабтагы жоготууларды алып келди. 2003 жылдын 20 апрелиндеги Өзгөн районунун Сөгөт айылында болгон 1,5 миллион метр куб жер көчкүдөн 18 үй бузулуп, 38 адам каза болгон. Биз балдар ушул жер көчкүнүн кесепетин бул төмөнкү видеодон көрсөңөр болот. Ketти, yaman ketти. Бул көчкү Кысык Алма айылында көчкү жүрүп 5 үйдү басып калып. Kaçtı! Kaç! Ana uylaram ket kala var. 2004 жылдын 26 апрелиндеги Алай районунун Будалык айыл өкмөтүнүн Кайнама айылында 0,5 миллион метр куб көлөмдөгү жер көчкүдөн 11 үй бузулуп, 33 адам каза болгон. 2008 жылдын октябрь айындагы Жалал-Абад областынын Райкамал айылындагы болгон жер көчкү 16 адамдын, анын ичинен 11 баланын өмүрүн алып кетти. Эми сабакты бышыктайбыз, балдар. Эмне үчүн Кыргыз Республикасынын аймагында жер көчкү, кар көчкүлөр көп болот? Силер жашаган айыл кыштактарда табигый кырсыктар байкалбайбы? Эгерде байкалса же байкалбаса эмне үчүн? Эми үйгө тапшырманы жазып алгыла, табигый кырсыктардын түрлөрүн дептериңерге жазасыңар. Ушуну менен сабагыбыз аякталды. Саламатта калыңар.